Талас облусунун Кара Буура районунун Кызыл Адыр Аманбаев унаа жолунда жол кырсыгы катталып 2 адам каза болду. Бул тууралуу Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматталайык 24-декабрга караган түнү саат 03:00 чамасында Таластын Кара Буура районунда Кызыл Адыр Аманбаев жолунда болгон. Анда 36 жаштагы айдоочу Toyota Surf унаасы менен келе жатып рулга ээ боло албай оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана бир жүргүнчү алган жаракаттарынын негизинде каза болушкан. Ал эми Бакай Ата районунун тургуну учурда аймактык ооруканада дарыланууда. Учурда жол кырсыгы териштирилүүдө. 23-декабрда Анкарада жайгашкан Туркиянын палаталар жана биржалар союзунун эң бийик окшош эки имараты Кыргыз өлкөсү менен Туркиянын желектеринин түсүнө боелду. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Туркиядагы элчилигинен билдиришти. Алайык акция Кыргыз өлкөсү менен Түркиянын ортосунда түзүлгөн дипломатиялык алкагынын 30 жылдыгынын урматына арналган. Белли кетсек, акцияны Кыргыз тарап демилгелеп, аны Туркиянын палаталар жана биржалар союзу ишке ашырган. Видеого лайк басып жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроочуну басканды унутпаңыздар.